Кыргызстандан миллиондогон жарандар сыртка жумуш издеп барып мигрант болуп калышкан. Бир нече жылдар өткөндөн кийин алар мамлекетибиздин экономикасынын бир бөлүгүн өнүктүрүүгө салым кошуп келе жатат. Ошол эле учурда алардын укугу жана өлкөдө калган балдарынын тагдыры кандай болуп жатат? Бул дагы өзгөчө бир маселе. Каражаты менен өзүнүн көйгөйүн бирге берип жаткан миграция балким жаштарга маданият жана чет тилди үйрөтүп жаткандыр. Бүгүн биз мына ушул теманы талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде ачык талкуу теле долбоору жана анын алып баруучусу мен Альмира Абидинова. Студиябызга атайын темабызга ылайык конокторду чакырып алганбыз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин атайын инфографика менен баштайбыз. 2017 жылдын соңунда дүйнөдө 258 миллион мигрант катталган. Бул сан 2000 жылга салыштырганда 49%га көбөйгөн. Бул тууралуу буунун социалдык жана экономикалык иликтөөлөр департаменти билдирет. Ал эми Орусияда жалпысынан 10 миллиондон ашуун мигрант иштеп жатса, анын ичинде кыргызстандыктар 1 миллиондун тегерегинде. Өлкөнүн улуттук банкы билдиргендей, мигранттардан жыл сайын 2 миллиард АКШ доллары которулат. Муну кеминде ар бир эмгек мигранты үйүнө 3000 доллар которот деп түшүнсө болот. 2018 жылдын соңку 5 ай ичинде чет мамлекеттерде эмгектенген мекендештерибиз өлкөгө 1 миллиард долларга жакын каражат которгон. Каражаттын басымдуу бөлүгү Орусияда иштегендер тарабынан келип түшкөн. Адистер бул сумма былтыркыга салыштырмалуу 14%га көп которулганын билдиришет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй биздин өлкөдөн чыгып кеткен мигрант жердештерибиз болуп көрбөгөндөй зор бизге өзүнүн көмөгүн көрсөтөт экен. Анан сиздерге суроо, жалпы эле айтсаңыздар, эмнеге жаштар миграцияга барышат? Азыр жаштардын көпчүлүгү четке чыгып иштесем, ошол жака барып каражат топтоп келсем дейт экен да. Эмне бизде Кыргызстанда мындай иш орундарын өздөрүнө өздөрү түзүп алганга болбойбу? Эмне үчүн миграция көбөйүп атат, жаштар кетип атат дегенге биз биринчи ошонун себептерин тактап алышыбыз керек да. Биринчиден Кыргыз мамлекетиндеги демографиялык жылына Кыргызстан боюнча 120-130 миң табигый өсүштү түзөт. Бул биздин өсүп аткандыгыбыз. Демек биз ар бир 9-8 жылда 1 миллиондон калк кошулуп турат бизге. Бул бир жылда ошончо табигый өсүш 120-130 миң болсо, ошол эле мезгилде жогорку окуу жайларын 50-55 миң студенттер жогорку окуу жайын Кыргызстанда аяктап бүтөт. 90 миңден ашык 11 классты балдар бүтөт. Вернее, 70 миңден ашык 11 классты балдар бүтөт. Казакстанда 30 миңи Түркияда, 15 миңи США-да, Германия, Италия, Кореяда 5 миңден, 5,5 миңден биздин жарандар чыгып жылына 700 миңден ашык 800 миңге жакын калкыбыз. Бул мен айтып аткан официальный миграционный учетко тургандар жөнүндө сөз кылып атам. Ал эми миграционный учетко турбай, жөн эле мына бул жигит иштеп келген билет. Барып эле иштеп, кайра келип жүргөндөрүбүз андан да көп. Анда эмесе азыр ошол чет жака чыгып мигрант болуп иштеп келип, баарын баштан өткөзүп келген Эрнест мырза, сизге сөздү берейин. Кандай болуп барып иштеп калдыңыз? Ал жакта иш кандай болду? Абал кандай экен? Мен 2003 жылы 11 класс бүткөм. 11 класс бүтүп эле ошол жака кеткем да. Мигрант болуп да, мындай чыгамга. Санкт-Петербург шаарына баргам. Ошол жерде 3 жыл эмгектенип, окуп да келдим. Анан биз кече жакында Кыргыз маданият борборун ачтык да, Москвада. Партнерлорубуз менен үчөөбүз биригип кыргыз кинолорун коюп турган кинотеатр ачтык. Ошонун ичинде эле тамак ичүүнү камтыдык, жайды. Конок үйүн 8-9 бөлмөлүү, бардык шаард ичинде конок үйүн 400 метр квадрат бүт элек зданияны арендага алып, мына 2 ай 3 ай болуп калды ачылган. Азыр жакшы кыргыз кино тасмаларын коюп атабыз. Мына Чыңгыз Айтматовдун бүт Саманчын жолу, бүт кино тасмаларын бекерде коюп беребиз.
Мына кече жакында Чаласпортик кинотасмасы барды. Элдер аябай көп келип, Кудайга шүгүр иштеп баштады да. Ал жерде кыргыз суусундуктарын сатабыз. Бүт өзүбүздүн кыргыз суусундуктары максымшору ошол өзүнүн баа жеткис десем болот. Өзүнүн таза булактын сууларын ошол жака апарып, ошол кинотеатрыбызда сатабыз да. Анда ушул теманы улай эле мен келген жаштарыбызга дагы суроо берип кетейин. Ушул миграция боюнча сиздерде кандай түшүнүк бар? Деги эле буга кандай көз караш менен карайсыздар? Азыркы учурда жаштар мындай бардыгы өз алдынча жашоону каалашат да. Өз алдынча жашап, ошо ата-энесин мисалы 4 жыл окуп, 4 жылдан ошол ата-энеси өзүнүн контракттарын төлөп неме кылганда, ошол акчаны кайра кайтаруу. Ошол ата-энесин окуткан үмүт менен окуткан да. Ошо үмүтүн кайра актайм деп, ошо сыртка чыгып бул жакта иштегенде, мына эжебиз айткан эле 8 000 9 000 айлык болсо, бул аз жаштар же кийим ала албайт, өзүнө жарашыктуу кийим ала албайт, же бир жерге барып достору менен отура албай калат да. Ошого байланыштуу эле мына сыртка чыгып иштесем көбүрөөк киреше кирет, өзүмдүн бизнесим алсам деген ойлор менен ошо сыртка чыгып атышат деп ойлойм. Мен ойлойм, бул жерде Кыргызстандын экономикасын көбөйтөбүз дегендер дагы бар. Анан бирок өзүнүн үй бүлөсүнүн немесине, үй бүлөсүнө Жеке кызыкчылыгына болот. Кээ бирки ата-энелер бар, атайын балдарын окуусунан чыгарып, ал жака жөнөтөт. Биз муктаж болуп калат да, акча таап бер, иштеп кел деген. Бирок ал менин оюмча бул туура эмес деп ойлойм. Ал эми азыр биз көбүнчө жаштар бардыгы окууну бүтүп эле кетип атат. 11-класс бүтүп кеткендер бар, 9-класс бүтүп кеткендер бар. Жогорку окуу жайды бүтүп кеткендер бар. Жогорку окуу жайды бүтүп кеткендер бар, бирок азыраак. Ал көбүнчөсү өзүнүн немеси боюнча окуп иштеп калгандар дагы бар. Мен бир суроо берейинчи жаштарга. Жумуш жок, айлык жок деп кетип атабыз. Аны мен да айттым, өзүңөр да айтасыңар. Жаштар, азыркы жаштар глобалдашуу мезгил, тил билиш керек, башка билиш керек. Ал көп башка сөз маселе. Силер өзүңөр Кыргызстанда калып, ушу Кыргызстанда жумуш орун түзүп, ушул жерде эмгектенгенибиз келет дейсиңер да. А эмне үчүн анда ошо жумуш орун түзүүгө өзүңөр кызыктар эмессиңер? Аны силерге бүгүн бирөө түзүп бербейт жумуш орунду. Ар ким өзүбүз жумуш орун түзөбүз. Ушул боюнча кандай ойлоруңар бар? Туура айтасыз, бирок бул жерден ал үчүн ар бир жаш муун өзүнүн мындай айтканда келечекте мындай өзүбүз иштей турган жерди түзөбүз десек, анда бардыгыбыз эле окуу жайларда окушубуз керек. Бирок азыр ата-энелер дагы бар, окубайсың сен окубайсың деп каршы чыгып коюшат. Окуганда сага болбойт, же акчабыз муктаждыгыбыз жок деп. Өзүбүздөн айтып кетели, мен бир ай болуп калды, биз бизнес план жазып көрдүм, бирок аны колдоп берген адам жок болду да. Мисалы эмне эле анын ичинде? Мисалы азыркы учурда мына Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнөлүк проблема десем болот. Пластический нерселерди иштеп чыгаруучу заводдор жок да бизде. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, мына ноокат тарапка кетип атканда, жапалактан чыкканда биздин утилизация мусорлар төгүлө турган жер бар. Ошол жерде бакалашкалар жөн эле жатат да. Алар же иштеп, ошону кайра иштеп чыгарсак болот. Ошого иштеп чыгара турган бир завод же кандай бир фабрика курганга өзүм бизнес план иштеп чыгардым, бирок аны колдоп берген адам жок болду да. Биз эмнени уттук эгемендүүлүктө, эмнени утулдук? Ошо утулгандын эң чоң бир критерийлеринин бирөөсү мына ушул миграция маселеси. Ички миграция бул тышкы миграция менен коштолуп, бүгүнкү күндө жогорудагы цифраларды айтып алып, өкмөт сүйүнүп отурат. Былтыр мигранттар 1 миллиард которду эле, быйыл 1,5 миллиард которду, эмдиги жылы 2 миллиард анан 3 миллиард которот деп атабыз да. Бул уят болуш керек да. Канчалык мигранттын саны көбөйгөн сайын, анын акчаны 10 миллиард которсо дагы мамлекет ойлонуш керек. Бирөөнү коркутуп үркүткөн адамдар анан депутат болуп отуруп атат. Бүгүнкү күндө 120 депутат тарагыла. Ал деген мыйзам чыгаруу бийлигиндеги эң негизги өлкөнүн калкынын жыргалчылыгы үчүн жаза турган депутаттар, ошонун акыбалын биз көрүп атабыз. Бул биринчи. Интеллигенция мындан кийин депутат болбойт. Себеби алардын партияга баргандагы $20,000 взностору, мына мен жогорку окуу жайында мугалим болуп 12 жылдан бери иштейм.
мен эч качан депутат боло албайм эгерде ушул мамлекет берген айлыгым менен жүрсөм да. Ким депутат болот? Жанагы тырмакчанын ичиндеги акчалуу мойну жоондор болот. Тууган уругу кимдики көп болсо ошол болот. Бул эми өзүнчө чоң маселе дегилечи, бирок өзөгү ушул жакта жатып атат да. Кыргызстанда ар бир үйдө бирден мигрант болушу мүмкүн. Россия, Казакстан, азыр Корея аябай кетип атат. Акыркы мына 2 жылдан бери Германияга кетип атышат. Малина тергени, ат бакканы, немистин жанагы чочкосун бакканы кетип атат. Сүйүнүп атышат. О, менин балам монча акча салды деп атат. Баягы илгери 19-жылда акындардын Кайран эл деген ырлары болгон. Ошондо тар заман, кар заман деген ырлар мисалы. Ошон үчүн түпкү өзөгү менчиктештирүү, прихватизация менен коштолушу биринчиден. Экинчиден, мамлекетти талап тоноп, азыр бийликте жүргөн 200-300 адамдын ата-энелери бүт ошол мезгилде партократтын балдары, кыздары болгон. Ошолор менчиктештиргенде бүт жанагы койду, жерди, сууну бүт бөлүп алганда ошолор алган. Буга чейин болуп өткөн анын себептерин баарын талкууладык. Анан ошону менен бирге эле баягы келечек ээлери жаштар болот эмеспи? Ошол жаштарыбыз кантип тарбияланат атат? Сиз айтып өткөндөй, ар бир үйдөн жок эле дегенде бирден мигрант бар боло турган болсо, алардын албетте бул жакта калтырган бала чакалары бар, башкалары бар. Ошолор кандай тарбияланат атат? Акыркы коомдо өзүбүз байкагандай, алардын балдарынан айрымдары суицидке барып атат, айрымдары каралбай калып каза болуп кетип аткандар болуп атат, өкүнүчтүүсү. Ошолордун абалы тууралуу дагы айтып берсеңиз. Мен макулмун, азыркы кезде окуу жайлар аябай көбөйүп атат. Бирок ошол окуу жайлардын сапаты жөнүндө ошол жерде сөз болуш керек биринчиден. Анан экинчиден, ошол эле окуу жайындагы студенттер ошол окуу жайына тапшырып коюп туруп, мигрант болуп кетип калып атышат. Анан жөн эле акчасын салып коюп, жөн эле баягы бүтүп атканда келип госэкзаменге кирип эле дипломун алып кетип атат. Эртеңки күнү ал кандай специалист болуп чыгат? Мына ушул бизди аябай азыр тынчтандырган суроо болуш керек, кандай мигрант болуп. Анан мен дайыма өзүмө суроо берем да, бүгүнкү күнү деги эле биздин коомго жакшы специалист керекпи, же болбосо жакшы адам керекпи дегенчи. Анан ушул суроого чындыгында мен мындай жооп таба албайм да. Адам керекпи, чыныгы адам керекпи бүгүнкү коомдо бизге, же болбосо жакшы специалист керекпи дегенгечи. Бул суроо өтө кыйын суроо да. Буга жооп табыш да кыйын. Ар ким баягы өзүнүн деңгээлине жараша жооп бериши мүмкүн. Бирок ошого карабастан эмне үчүн миграция? Миграциянын жакшы жагы дагы бар. Ооба, мигранттар мына азыр айтып атат, байып келип атышат, үйүн байытып атат, үйлөрдү алып атат, жер алышып, үй салып атышат. Бул абдан жакшы нерсе. Баягы ар бир үй бүлө өзүнүн баягы материалдык деңгээлин жогору кылып көтөрүп атат. Бул да жакшы. Мамлекетке да кандайдыр бир деңгээлде ошо экономикалык жактан өзлөрүнүн мындай салымын кошуп атышат. Бирок ошол эле мезгилде ошол мигранттардын балдары үйдө калып атат. Ошо мигранттардын балдары атасы, чоң апасы болсо ошолордун колунда калып атат. А эгерде алардын чоң апасы жок болсо, кошунасында, таанышында, алыскы эле туугандарында калып атат. Эртеңки күнү ошол балдар жакшы татыктуу тарбия албай калат атпайбы? Мына 90 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин бир коомду биз, бир поколенияны мен ойлойм да жоготуп койдук. Жок, ал поколениячы, себеби тарбия жок. Биринчиден, экинчиден билим деңгээли өтө эле төмөн. Азыркы учурда башкача айтканда ар бир үйдүн баалуулуктары өтө төмөндөп кетти. Аклактык нормалары такыр эле төмөндөп кетти. Жок, ал жөнүндө түшүнүк жок. Мораль деген бизде таптакыр жок. Маданияттуулук деген түшүнүктү азыр биз жакшы түшүнбөй калдык. Мына ошолордун бүт бардыгына ким таасир этип атат? Именно ушул миграция таасир этип атат. Ушул жерден өзүбүзгө аралжы ушул миграцияга барбай эле Кыргызстанда иштеп калуунун бир айласын тапкан биздин жаштардын арасынан бирөө бар экен. Аны бизнес даватчы деп дагы атап коюшат экен. Кыргызстанда туруп эле айлана тегерегинде бар, колунан келе турган иштерди башкаларга дагы үйрөтөт экен да, жасагыла, четке чыкпагыла деп. Азыр ошонун видеосун көрсөк, андан кийин талкуубузду улантабыз. Саламатсыздарбы замандаштар. Менин атым Азамат Абдыкуров, мен бизнес даватчы болом. Негизи эле азыр Кыргызстанда кандай бизнес болот? Жана миграцияга кетпей эле ушул Кыргызстанда бизнес кылса болобу? Биз Кыргызстан боюнча абдан көп бизнестерди ачканбыз. Менин окуучуларым көп. Ошто ар бир аймакта Кыргызстандын бүт жерлерде кытып чыккам. Азыркы кандай баягындай чакан бизнестер ачса болот? Биринчиден, мисалы үчүн курулуш шаймандарын
ижарага берүү. Жанакы опалубкалар, корейский опалубкалар болот. Аларды жанакындай арендага берсе болот. Баасы болжол менен 115 000 сом, 150 000 сомго чейин болот. Аны силер күнүнө 2 000 сом арендага берсеңиз болот. Андан сырткары как кургатуучу шаймандар. Бишкекте Envoot деген компания бар. Ал компания жанакындай электр жарыгы менен мындай духовкалар болот. Ошол духовкаларга жанакы өрүк, жана алмаларды баарын салып, анан кийин бир күндө кургатса болот. Андан сырткары да кандай бизнестер? Мисалы үчүн мончолор. Контейнерден биз мончо жасаганбыз. Андай мончолор болжол менен $4000 тегерегинде болот. Эгерде жанакындай суусу аз болгон жерлерге, калк көп болгон жерге койсок, анда элдер ушул жерге баягы 70 сомдон саатына келип турат ушул мончолорго жуунганы. Андан сырткары кандай бизнестер? Мөмө жемиштерди кайра иштетүү, компот, сок сыяктуу нерселерди банкаларга жаап, аларды дагы базарга чыгарса болот. Дагы кандай бизнестер кылса болот? Райондун борборлорунда холодильник жана морозильник цехтарды жасаса болот. Ошол эле контейнерден обшивка кылып туруп, анан кийин ошол жакка жанакындай капуста, сабиз, алма, алмуруттарды сактаса болот. Андан сырткары дагы кандай бизнестер кылса болот? Дагы жакшы бизнестер жанакы үйдө эле кандайдыр бир нерселерди бышырып даярдап магазиндерге өткөрүп берүү. Магазиндердин баарын тең изилдеп сураса болот. Кандай немелер жетишпейт, мисалы үчүн блинчиктер жетишпейби, же болсо булочкалар жетишпейби, пряниктер жетишпейби, ошолордун баардыгын тең өткөрүп берсеңер болот. Чоң рахмат. Миграцияга барардын алдында базарды изилдеп көргүлө. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстанда эле бизнес кылып, Кыргызстанда жашаса болот. Чоң рахмат. Университетти бүтүп атканда ушу миграция тармагында тышкы миграциянын Кыргызстанга социалдык экономикалык таасири боюнча дагы диссертациям жазып жактадым эле. Ошол жерде изилдөө жүргүзүп атканда жөнөкөй жарандардан, мигранттардан жана ошо министрликтен дагы журналисттерден, ар тармактагы адамдардан сурамжылоолорду да жүргүзүп, анализ дагы кылып көрдүм. Ошолорду карап таянсак, азыр эже айтып кетти, сандарын айтпай эле коеюн, сөздү кайталап. Ошол жерде карап көрсөң, туура экономикалык жактан цифраларды көрсөң сүйүнө тургандай нерсе, экономикалык жактан жакшы таасирлерин берип, мисалы үчүн Кыргызстандын сомун карап көрсөң, немеси күчү ооба инфляция болуп атат, бирок салыштырмалуу башка жаныбыздагы жакын өлкөлөргө караганда долларды да карап көрсөң, бизде стабилдүүрөөк салыштырмалуу. Буну да карап көргөндө ошо биздин мамлекетибиздин күчтүүлүгүнөн, биздин мамлекетибиздин экономикасы жогорулугунан эмес ал нерсечи, ал ошо биздин тышкы мигранттардын Кыргызстанга ошо которуп аткан акчаларынын эсебинен ушинтип кармалып турат да. Миграцияны эми биз жоя албайбыз, себеби дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдө да бул нерсе болгон. Болот, бул и дальше дагы деле болуп келет да. Ошол эле мен өзүм Кореяда магистратурамды бүтүрүп ошол жакта окуп келдим. Кореяны ала турган болсок деле Сингапурга дагы ошо барып жүрдүм. Ал жактарды деле карап көрсөң, мындай караганда азыр бизден кыргыздар көп ошол жака иштеген кетем дегени менен, алардын өзүндө дагы ушу миграция проблемасы убагында аябай күчөгөн да. Алардан дагы Австралияга, Америкага, Канадага кетип ушинтип кыйынчылыктын айынан иштеп келгендер болгон. Алар да бизден дагы хуже болгон да. Бирок ошол мамлекетте бийликти жөнгө салып, элдердин ишеними бар да бийликке болгон. Бизде ишеним жок, бизде эч кимге ишеним жок, ар ким өзү үчүн дейт. Ошон үчүн дагы ушинтип миграция күчүп атат деп ойлойм да. Миграция барып эмне кыласыңар? Мына иним айткандай барып, кара жумушка отуруп, низкий оплачиваемый зарплатага отургандан көрө, кесип менен барсаңар, ошол жерде дагы сантехник керек, электрик керек, токарь керек, дей койчу. Азыркы ремонттун жакшы иштери керек. Биздин өзүбүздө керек, мына жерде жетишпейт. Бирок силер ага окууңар келбейт. Сөзсүз жогорку билим алабыз дейсиңер. Кесип алгыла, жогорку билимди дагы алгыла. Сен көбүрөөк ашыкча сүйлөйт экенсиң, токтой тур. Сен көбүрөөк билимди алгыла, бирок кесип алып койгула. Бир кишиде бүгүнкү күндө 2-3 кесип болуш керек. Каалайсыңбы жогорку билимге иште? Каалайсыңбы электрик болуп иш жокпу? Ага өтүп кет. Ал дагы иш жокпу? Сен токарь болуп кет. Же болбосо кургак азыркы евро ремонттор жашайт. Дей койчу, иштин түрү көп азыр эсептей бербейсиң. Ошон үчүн силер сөзсүз түрдө азыркы жаштар
кесип алып алгыла, билимди ала бергиле. Мага десе демеле доктор наук болгула, бирок кесипке, ал кесип сенин үйүңө дагы керек. Үйүңө жашооңо дагы керек анын баары. Кесипке туура багыт бере турган атасы Россияда жүрсө, Казакстанда жүрсө, баласы мигрант болуп, чоң атасынын тайнесинин колунда жүрсө, атанын мээримин көрбөсө, анан 80-деги таятасы ага каяктагы конкретный профориентацияны кесипке туура багыт берет. Мисалы, сиздердин окуу жайда канча студент окуйт жана алар кандай кесип? Мисалы, мына биздин Ош мамлекеттик университетинде саны 30 миңге жакын студент окуйт. 3 миңге жакын мугалим кызматкер бар да. Кесиптер кайсылар? Кесип 100дөн ашык кесиптин түрү бар, мисалы. Көпчүлүгү. Анын ичинде мо эжем айтканды мен түшүндүм, айтайын деген оюнчу. Ошол жанагы слесарь бол, сварщик бол, электрик бол, сантехник бол, ошол кесипти иште, турмушка пайдасы бар кесипти танда, эртең бүткөндөн кийин сени бага турган кесип танда деген ойду айткысы келди да, эжечи. 20-га чейин бала ким кайсыны мактаса ошону тандап кетип атат да, туурабы? Туура университетке келгенде ал жерде мугалимдер жүрөт, чөөдөй болуп. Бирөөсүн кармап кетет, өзүнүн факультетине тартат, бирөө өзүнүн факультетине тартат. Кимиси жакшы алдаса ошол абитуриент ошонго баш айланган бойдон кирип кетет дагы, бүткөндөн кийин жумушу жок калат. А эми жанын күйө турган ата-энеси Россияда жүрсө, мисалы. Булар жаштар өзлөрү ойлонбойт. Азыркы жаштар чындап келгенде өз алдынча эмес. Булардын даже тандоосу жок, баягы кимге үйлөнөсүң, кимди аласың деген. Мына ошону дагы жаштар өзүлөрү чечпейт дагы, ошо ата-энеси чечет. Анан баягы 1-2 жыл жашагандан кийин, 1 жыл жашагандан кийин баягы жаштардын ажырашып кетиши дагы ушундан болуп атат деп ойлойм да. Ошондуктан жанагы иним айтып атпайбы, профориентация жакшы болуш керек деп. Ошол мектепте окуп жүргөндө биз ушул багытта жакшы иш алып барыш керек. Бул багытта мугалимдер алып бериш керек жакшы ишти. Бул багытта ата-эне алып барыш керек. Анан тиги ата-эненин баары миграцияда жүрсө, буларга ким берет ошол багытты? Эч ким бере албайт да. Ошон үчүн эле бардыгы келип эле ошо миграцияга такап атпайбы? Албетте, буга чейин биз эми миграциянын оң жагын, терс жагын айтып келдик. Ушул эфирдин ушул мүнөтүнө чейин, анын ичинен биз позитивдүү жагын дагы алып карашыбыз керек экен да. Анткени баарыбыз эле көргөндөй көп болбосо дагы анча-мынчасы Анкарага барып, Кореяга барып, Японияга барып, Нью-Йоркко барып, жана башка жактардан бирдемсени көрүп, алардын маданияты менен таанышып, мындай кылсам болот турбайбы деп идеялар менен келип, бул жакта дагы бизнес баштагандар дагы бар экен. Мигранттарды биз дайым эле мындай бир мамлекетке каршы турган жарандар катары эмес, биздин мамлекетке ошол жактан пайда алып келе турган. Мына азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 миллиарддаган доллар киреше киргизип атат. Ал эми ошол кирешени ошол мигрант тарап келип атат. Бизде эмне мынакей өзүбүздүн эле мен алыс кетпей эле Оштун тегерегин эле алайын. Оштун тегерегинде не деген жакшынакай үйлөр курулуп атат. Эми тойлорду айтпай эле коеюн, дейм. Аны реклама кылыштын да кереги жок. Жакшынакай турмуш оңолуп атат. Бизде азыр эл өзүн өзү багып атат. Бизге биздин мамлекетибизге тынччылык эле керек. Тынччылык, стабилдүүлүк болуп турса, эл өзүн өзү багып атат. Сингапурду да карап көрө турган болсок, ошол эле Кореяны карап көрө турган болсок, убагында ушундай оор абалда турганда Сингапур аябай тез өнүп кетти. Аны да караганда ошо жаңы президенти келгенде интеллигенциянын айлыктарын жогорулатканда, аябай канча дагы жогору эсе жогорулаткан экен. Врачтардын, мугалимдердин, ошолордун айлыгын жогорулатканы үчүн дагы айлыгың жогору болсо, ушул ишти кармап калайын, ушул ишимди жогото албайын деп дагы аябай берилип иштешип, андан кийин мындай күчтүү мугалимдер дагы ошол жерде иштеп жакшы сабаттуу билимдерди да бере алат деп ойлоймун да. Мисалы үчүн азыр туура көп окуу жайларды бүткөндөр аябай көп, бирок ишсиздик жок деп атат да. Мен ойлойм, Кыргызстанда деле иш көп, ишти издесең өтө көп, бирок алардын кеткени мындай, мен өзүмдү деле алып келсем, Кыргызстанга келгенде мен мындай иштер аябай эле көп чыкты, бирок айлыктары мындай мамлекеттик иште иштеп, чындап патриот болуп Кыргызстанды өнүктүрөйүн деген ниети бар адам болсоң, ал үчүн ата-энең бүт шартты түзүп коюп, үйүң жайың бардык нерсең менен камсыздап койгон болсо гана иштей аласың да. Андан башка, мисалы үчүн ата-энең айылда болуп, өзүң Ошто болсоң, мисалы үчүн шаарда боло турган болсоң, сен 1000 патриот болуп, 1000 жакшы ниетиң болсо дагы, сен мамлекеттик ишке алабыз деп өздөрү даже сунуштаган күндө дагы айлык акы өтө төмөндүгүнүн айынан квартплата аябай жогору.
сен ал нерсе менен семьяңды бага албайсың, өзүңдү да бага албайсың. Ушул президентибиз Сооронбай Жээнбеков мекендештер форумунда мигранттарды өз өлкөсүнө чакырып, ушул жактан келип эле өзүбүздүн тиргийлигибизди кылайлы деп айткан экен. Видеого кезекти берейин. Мына эмне үчүн мен ушу чечимди кабыл алдым, регионду өнүктүрүү деп. Эмне үчүн дегенде, бүт миграцияга, ички дагы, сырткы дагы миграция бул региондордон кетип атат. Биздин региондордун өнүгүшү бизде дисбаланс болуп калган. Келген кредиттер, акча кредит саясаты, бюджет саясаты, салык саясаты, бүт саясаттар Бишкек шаарынын тегереги менен Ош шаарынын тегерегинде калып нары көп кеткен эмес. Ошон үчүн алыскы бийик тол райондорунан, айыл жерлеринен мына миграция күчөп, жумуш орун жок. Ошол жерде иштеп жаткан фермер дыйкандын өндүрүп аткан азык-түлүктөрү, продукциясы кайра иштетилбей, ошол сатылып алынбай, мына көбү сыртка миграция кетип атат. Биздин максат азыр ушу миграцияны токтотуш. Кыргызстанда болгон мүмкүнчүлүктөрдү тең регионду өнүктүрүш, болгон мүмкүнчүлүк каражаттары тең жумшаш. Айрыкча кайра айыл чарбасынан өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүүнөр жайына көңүл буруу. Мына муну баштадык биз. Баштап азыр сүт, эт, жүн, тери жана мөмө-чөмө дыйкан фермер өндүргөн барлык кайра иштетүүнү колго алабыз. Ушуну баштап атабыз. Бул иш башталды. Бул мамлекеттин колдоосу менен. Тез аранын ичинде жерлерге жок дегенде областтын борборлоруна миграциянын бир бөлүмдөрүн ачып бериш керек. Алар ошо кетип аткан мигранттарга юридикалык жактан жардам бере турган, жанагындай кара тизмесин текшере турган, этникалык кыргыздар келип кайрылман көйлөк алышы Бишкекке барыш керек. Ал өзү этникалык кыйырман, ал байкуштун акчасы деле жок. Бишкекке барып документ тапшырып келиш үчүн 20-30 миң, 50 миң акча керек болот. Ошону жок дегенде биздин өкмөтүбүз тез аранын ичинде баягы мындан 3 жыл мурун болгон миграция кызматынын өкүлдүктөрүн орнотуп койсо, мигранттарга кылган эң жакшылыгынын бири ушу болот. Эле өзүмдүн жеке пикирим ушу мигранттардын агымын токтотсо, ушу азайса дейбиз. Анан ошо мигранттар өзүнүн элине, жерине келип эле ошол жерде ишти башташып, бизнес кылышып, ушул жерде иштесе, анан ушул балдарына жакшы тарбия берсе, жакшы билим берсе, мен ойлойм эртеңки күнү, эртеңки биздин келечегибиз жакшы болот деп ойлойм да. Эми туура мигранттарды чыгарбай кое албайт экенбиз, көзүбүз жетти. Элдин деле көзү жетип кетти. Санын эле азайтса экен деген чоң үмүт калды эми элдечи. Эми ошо кетип атканда дагы багы түз эле тоодон азырындай болуп калды. Мектепти бүткөн бала же аял алып үйлөнүш керек, же бир окуу жайга эптеп кириш керек, же ошол айылда калбай Казакстан же Россияга кетиш керек. Калса баа өтпөгөн товардай сезип өзүн жаман болот. Эми ошо кетип аткан мигрантка мамлекет жок дегенде пункттарды ачып, юридикалык кеңеш бере турган нерсени жасап, барганда немеге анан элдин өзүндө да бар да, орусчанын бир сөз сүйлөй албайт, өмүрдү бүткөн боюнча Москвага барып түшкүлөтөт. Ал Ошту да Бишкекте көргөн эмес ал. Түз ошол жерге түшкөндөн кийин анан орустарды жаман көргөн мигранттар да бар. Камап койду, мынтти дейт. Орусча суроо берсе жооп бере албайт. Биздин элде да күнөө бар да, туурабы? Дагы орустар экен, казактар экен. Канча жылдан бери батырып эле келатат. Урса соксо деле. Милициясы кордоп атат. Анда милиция bizde деле бар, bizde деле иностранецтер жүрөт Ошто, Бишкекте. Аны биздин милициялар көрсө чуркап барып, бурчкап келе ичке бир кой акчасын алып коет, биздин милициялар деле. Эмне үчүн? Себеби биздин милициялардын да айлыгы аз. Анда орустарда деле бар, мисалычы. Ошон үчүн бул нерсени эл болду, эми ушу 20 жылдан ашты. Коркпой, үркпөй айтып, мамлекеттен талап кылыш керек. Өлкө жетекчибизге үмүт аябай чоң. Мына мен өзүмдөн эле алсам, мен айтпадымбы, жогоруда мен 4 жыл мамлекет ишинде иштедим да. Мына жогоруда президентибиз да айтып кетти, миграцияны жоюл деп. Миграция чындыгында жоюлбайт, азайтышыбыз мүмкүн. Кандай болгондо, эгерде мен ошол айлык маянасы жакшы төлөсөм, мен Москвага бармак эмесмин да. Ушул эле өзүмөн эле алсам да. Мисалы үчүн Москвадагы доходум мисалы үчүн айына 100 миң болсо, бул жерде хотя бы 30-40 миң эгерде айлык болгондо, мен ушул жерде калмакмын да. Потому что мен ушул жакта алган 100 миңим айына 30 миң квартплата берем, 10 миң 20 миң жейм, анан кайтып эле ошол 30 миң 40 миң калат да. Анан ошондо мен бул жерде эгерде мамлекеттин айлык маянасы
мына орган эле алсак да, ички иштер органдарында эгерде бир 30 000 40 000 болуп калса, мен ошол жерге эле ишке кирип, ушул жерде эле болмокмун да. Ошондой неме менен жоюлат да эми. То есть азаят демекчи. Кайра эле ошол айланып дегенде эле айлык майнасына келип такалат да. Жаштар кыскача. Бул миграцияны токтотуунун эң негизги бир себеби менин боюнча алдыңкы азыркы бизди окутуп аткан интеллигенцияны, мугалимдердин билимин жогорулатуу керек. Ошол бүтүп аткан окуучуларды, студенттерди жакшы жолго тарбиялай турган мугалимдер керек. Азыр мисалы заочный кылып окуп койгон эжекелер, агайлар барып мектепке отуруп калат. Алар барып эмнени окутат? Өздөрү 1-класста билген А, Б-ны билбесе, калганын билбейт. Ал келип туруп ошол мугалимден тарбияланган студент эмне болуп чыгат? Бияка келгенде ошол эле баягы кочуман таягы болот да. Ошондуктан биз миграцияны токтотуу үчүн биринчи жумуш орундарды түзүшүбүз керек. Андан кийин ошол миграциянын качествосын жогорултушубуз керек. Макул, рахмат. Барыңыздарга рахмат, келип бергениңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей достор, ааламдашуу заманында кыргызстандык жаштардын миграцияга аралашканын жана анын күнгөй тескейин талкууладык. Канткенде да чет жакта жүрүп, өзүнүн үй бүлөсүн багып, жакындарына жардам берип, ошону менен бирге эле ал жактан тил үйрөнүп, жана жаңы идеяларга ээ болуп, өз укугун коргоону үйрөнүп, деге эле айта берсе мындан дагы көп, ошондой жаштарыбыз дагы жок эмес. Айта турган бир гана нерсе, биздин мекендештерибиз кайсыл жерде болбосун, өз ата конушубуз болгон Кыргызстанды өнүктүрүүгө жана аны алдыңкы мамлекетке айландырууга салым кошконду унутпаса. Ушун менен биздин эфирибиз аягына чыкты. Кийинки ачык талкууларда жолугушканча аман болуңуздар. Жарым саат бою сиздер менен мен Альмира Абидинова болдум.